Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендаштар. Кудай буйрса биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Жалал Абад жерине салынып аткан муктаждар комплексинде мына ушундай иш жүрүп атат. Биз турган комната чоң атабыздын комнатасы. Мына буйрса биз бүгүн бысмылда деп мындай сонун отура турган, жата турган ушундай заманбап мебельный диван алып келип алдык. Көндө биз ушул Элмурат деген агабыз ушул килемдерди алып берген, жакшы билесиздер. Мынакей сонун ушундай кымбат, калың, жакшы килемин алып берген. Ошол килемди алып берип кетип аткан күнү бизге дагы 20 000 сом акчасын таштап кетти. Бедер ушул чоң атанын жата тургандагыдай момундай диван алып бергилечи деп. Биз азыр мынол диванды алып келип алдык. Сонун диван, мына көрүп атасыздар. Атайын бул жагы ачыла тургандагыда ичине кийим кечектерин салып коет. Бул жактары дагы өзүнчө бир башкача ушундай жакшы диван экен. Мына ушул диванды биз азыр чоң ата ушул жерде жатып, сиздерге дубасын берет деп ушуну алып келип алдык. Диван 10.500 сомго келди. 10.500 сомго бул диванды алып келдик. Кудай буйрса, алагабыздын дагы да 9,5 миң акчасы калды. 9,5 миң акчага биз кошуп, дагы чоң атага керектүү нерсени алганы турабыз. Кухни гарнитурлар бар. 8 үй бүлөнүн. 8 үй бүлөгө 8 кухни гарнитур, 8 телевизор, 8 холодильник. Ар бир 8 үй бүлөгө 2 комнатасынын 2ден люстралары бар. 10 парда занавескалар даяр, калган 10 пардаларыбыз бар. Аларды алыш керек. 18 комнатанын 2 комнатасына килемдер алынды, калган 16 комнатага килем алыш керек. Мына буйруса үйдүн ичин толтурууга кириштик. Андан сырткары идиш аяктарыбыз даяр эле. Негизгиси үйдүн ичине толтурууга момундай төшөктөр да кетет. Бүгүн мен азыр жаңы диванды алып келип түшүрүп атсам, атайы Оштон келип, эртеден бери, кечеден бери байланышып аткан. Мына Оштон ушундай эжекебиз неберелерин, балдарын ээрчитип алып, 2 күн мурунда байланышып, ушул чоң атага бизден жардам болсун деп 5 000 аманатын салганса, эл сомго. 5 000 сом аманатын салып, андан сырткары ушул чоң атанын бөлмөсүнө төшөк, ушундай баягындай шейшеп жана башкаларын, момундай жууркандарын даярдап мен өзүм барайын деди эле. Кече келмегиле, кече мен жумуштарым менен болуп, эртең келиңиз деп бүгүн келди. Буйруса, диванды алып келсем эшиктин алдына келип күтүп туруптур. Эжеке куш келипсиз. Биздин муктаждар комплексиге куш келипсиз. Мен аты жөнүңүздү дагы так билбей дегем. Мына бүгүн сонун биздин эң сыйлуу чоң атабыздын үйүндө, комплексте таанышып турабыз. Буйруса, мына ушул комплекске куш келипсиз. Өзүңүздү кыскача тааныштырып, анан биздин иш боюнча келген максаттар боюнча айтып кетсеңиз жакшы болот. Мен өзү Каракулжа районунун кызы болом. Атым Нурниса Зарипбекова Жолбол деген кишинин кызымын. Мен да ушу көпчүлүк жардам берип аткан, мына сен алып барып аткан иштерге мен да салымымды кошкум келди. Бала чакама кичине болсо дагы баягындай неме алып бергим келди, суу алып бергим келди. Өзүм үчүн болбосо да ушу бала чакам үчүн деп. Анан кийин баягы чоң атаны көрүп дагы эме кылып жүргөмүн, өзүмчө толкунданып, ошого колдон келсе жардам берсем деп ойлонуп жүргөм. Эми колубуздан келишинче мындай кичинеден аракет кылып атабыз. Чоң атанын үйү бүтүп калды дегенде эле менин оюм ошол бир диван менен неме болчу. Анан силерге байланышсам айттыңар, жок диванга таштап кетти же деп. Анан макул эми ошо мен өзүмдүн атаганым ошол эле, ошону салдым. Анан бүгүн мына 4 жер төшөк менен 2 эт төшөгүн Машалла. ала келдим. Кудай кааласа мына ачылышы болуп калганда дагы шешептерин азыр эсимден чыгып калыптыр. Подушкасы менен шешептерин ала келем. Машалла. Мен муну менен эмне айтмакчымын? Медер. Силер мындай көпчүлүккө ушинтип жардам берсеңер, Алла Таалам силерге эселеп жардам берсин дегим келет. Ушу силерди тапкан ата-энеңерге аябай ийилип тазим кылгым келет. Мен көпчүлүктүн атынан, өзүмдүн атымдан, бала чакамдын атынан, бир туугандарымдын атынан ушундай ийилип тазим кылгым келет. Ошол ата-энеге, силерди тапкан ата-энеге тазим кылгым келет. Чындап келсе, мындай көпчүлүктүн жүгүн алып эмес, бир үйдүн мына топтогон акчасын баягынтип жоготкон адамдар бар. Көпчүлүктүн тыйындап салган тыйынын мынтип килейген ак өргө куруп эмес, бир өжүрө сала албаган адамдар бар да.
ошолорго караганда 1000 эсе Аллахыма шүгүр, чексиз шүгүрлөр болсун дейт. Миң деп эмес, чексиз деп берсин Аллахым силерге. Ушу ата-энеңе, биринчи силерди тапкан ата-энеге ыраазымын да, өтө ыраазымын. Ошонун негизинде мен ушу өзүмчө ойлонуп отуруп, кээде ойлонуп кетем. Өзүмдө уул жок үчүн мына небере уулумду жетелей келдим. Ушу сенен батаны алганча кетейин. Кудай кааласа, бай энелердин, аталардын тилеги башкача болот го. Ушул дагы ошо сенин артыңан ошондой бир элдин жүгүн аркалаган, ушундай соопчулук иштерди кылган балдардан болсо экен деп атайы ушулар үчүн келип отурам мен. Рахмат. Бул жакка отуруп алыңыз. Келиңиз, отуруп алсаңыз. Неберенин аты ким экен? Кана таанышабыз. Отур. Бул жакка. Кайка барабыз дедик, Билал? Токтоп туруп, биякты карайбыз, канаке. Кел, экөөбүз учурашайлы биринчи. Салам алейкум. Менин атым Медер, сенин атың ким? Bilal. Билалбы? Каяка келдиң? Каяка барам деп келип калдың? Талиотка. Каяка? Талиотка. Оп, жалып атам, эмне бар экен? Кимикине барабыз дедик? Талиотка. Аваныкына, Медераваныкына барабыз деп келдик, Канчага чыктың? Үтка. 3ка чыктыңбы? Мага жардам берейин деп келипсиң да? Ай, машалла, сонун. Кудайым өмүрүң берсин. Кудайым өмүрүң берсин, ден соолугуң берсин. Кудай буйрса, эң болбоду дегенде небереңиз бизде элге кызмат кылсын. Эң аркасы. Алды ушул кыргыз элин эле эмес, ушу Азия элинин, дүйнө элин сыймыктандырган, таң калтырган Кыргызстан элине, кыргыз мамлекетине, кыргыз элине кызмат кылган салих уулдардан болсун. Дини исламга кызмат кылган уулдардан болсун. Жаштын тилегин берет дейт. Биз деле кече эле жашыбызда ушундай кичинекей ниет эле Кудайым буйруп, мына ушул ниеттерибизге бүгүн кечеки мен кечкурун бир таксыр агам менен сүйлөшүп отуруп шунчалык ыраазычылык сөздөрүн айтып атат. Мен үчүн эжеке эң чоң биринчи жардам элдин жакшы сөзү, элдин дуасы да. Бул мага өтө башкача дем күч берет. Мен алдыга чыйралтат. Эл ушундай жакшы сөздөрүн аябай алдыга карап, жакшы акыл насааттарын айтып турган болсо, биз анда эч качан чарчабастан дагы да изденгибиз келет. Ошол элдин мактоосуна татысак экен деп аракет кылабыз да. Мына ушул кечкурун бир таксырыбыз айткандай, азыркы заманда момунча калай калктын эмес, эки адамдын башын бириктирип, бир кичинекей навесче бир мондай айтканда кичинекей бир ажаткана сала албаган канчалаган эл жүрөт. Бирок силер бүгүнкү күндө 8-9 үй бүлөгө жашай тургандай ушундай заманбап комплекс салып атасыңар, элдин башын бириктирип деп ушунчалык жакшы сөзүн айтып атат. Эми бандай жакшы сөз жан эргитет дейт. Бул дагы мен дагы ушундай жообумду бердим. Анан бул да Кудайдын буйругу. Кече эле мен ушул кичинекей кезимде кыялданчы элем. Урматтуу кыргыз элим, бул кыял эле. Кичинекей кыялданчы элем, бирок ошол убактагы кыял мен үчүн жомок эле да. Мен жон гана жомокту кыялданчы элем. Эми бул нерсе болуп көрбөсө керек деп ойлойм да. Өзүмчө жаш кезимде жүргөн кыял эле. Кудайым ошол кездеги жомокторду бүгүн кадимкидей баяндай пешенебизге буйруп, мойнубузга ушул жүктү артып, ушул жумуштарга себепкер кылып атат да. Кээде туруп баяндай өзүбүзгө ишенбейбиз. Жарым мырс деген ушул. Бардыгы баягы ниетке жараша экен эжекен. Ниет жакшы болгон болсо, албетте Алла Тааланын буйругу менен bundan дагы келтеген заманбап 7 областты кыдырып, ар бир райондорду кыдырып, чыныгы муктаждар үчүн үйлөрдү салып, муктаждыгына себепкер болсок деген жакшы ниеттерибиз бар. Сизге чоң рахмат эжеке анда эмесе мына ушундай урматтуу мекендештер, чоң атабыздын үйүнө төшөк даяр, диван даяр, Кудай буйрса үй даяр. Болгон азыр электрик кичине жумуштар калды. Ушул электриктерди берип, люстраларды илип, айнек пардаларды илсек, килемдерибиз даяр. Телевизорду бул жерге илип алсак, холодильник, кухня гарнитур койгон болсок, чоң атаны жакын күндөрдө алып келебиз. Кечине сабыр кылып турсак, ушунча сабыр кылдык. Аягына чейин бандай жаркыратып, заңгыратып, сонун кылып, чоң атабыздын алдына мына жерге чөткү кылып келгенде көрөсүздөр. Эми анын бардыгын бир башкача бир сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Эми чоң атаны бир бүтпөгөн эле бир бандай караңгы үйгө эмес, жаркыраган үйгө алып келип туруп, бир башкача
91 жаштагы чоң атага 91 жылда көрбөгөн нерсесин бүгүн биз тартуулайлы. Ушул чоң атанын өз баласында бир башкача бир кубаныч тартуулайлы, сүйүнүч тартуулайлы, жаңылык тартуулайлы, ошол чоң атанын башкача бир дубасын алайлы деп жакшы үмүт ниет кылып атабыз. Сизге чоң рахмат анда эжеке, Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, продуктасын көтөрүп, кап-кап картошка, пияздарын көтөрүп, момундай жууркандарын көтөрүп, өткөндө болсо 5000 аманатын салып, ой, ар бир кыргыздын апалары сиздей колдоп турса, анда биз эч качан чарчабайбыз. Бизден кийинки балдар дагы эч качан чарчабайт. Бизден кийинки балдар дагы мындай иштерди талыкпай жасайт. Албетте, Кудай буйрса, эң башкысы сиздер туура кеңеш, багыт, түз багыт берип, акыл насаатыңыздарды айтып, эң башкысы туура дуаңыздарды берип турсаңыздар, эртеңки күнү бул наристелер дагы Кыргызстанга эбегейсиз бир салымдарын кошот иншалла. Билал, сага да чоң рахмат, Үйдөкүлөргө салам айтып бар, Рахмат. Дерге чоң атаны алып келгенде сени алып келем, мейлиби? Чөнтөгөм эмнени бекитип алдың? Машалла, рахмат эжеке. Чоң рахмат. Рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Мына ушундай достор, биз анда эмесе сырттан көрүшөйлү, жүрүңүздөр сырттан. Мен кыскача чоң атанын үйүн дагы да сиздерге маалымат катары айтып кетсем, дивандар көрүп атасыздар, таптатынакай болуп салынып турат. Төшөктөрүбүз салынды, килемдерибиз салынды, потолокторду караңыздар, эң негизгиси потолоктун дизайнерин караңыздар. Эртең жаркыраган могул жерге люстраны илгенде, эми бул үйдө бир только коноктосуу бөлмөсү болуп калат. Киребиз, киргенде бөлмөнү караңыздар, обойду тандап алганыбызды караңыздар. Өзүнчө эле башкача свет, жашыл свет. Жашыл свет пайгамбарыбыздын эң жакшы көрүп сүйгөн светтердин бири болгон. Полдорун килемдерин да катайына жашыл свет алдырдык, жакшы болсун деп. Бул жагына киргенде чоң атабыз бир башкача жашарып, сакал мурутун алып, ушул жактан бир сонун эс алып, чыга турганда душ, санузел, раковина бардыгын ушул жакка камтыганбыз. Кафелдерин да карасаңыздар, сонун бардыгы заманбап болдат. Мына ушундай достор. 91 жаштагы Раджап ажы чоң атабыз бир башкача сүйүнсө керек. Анан дагы негизгиси бул жерде кухня гарнитур коюлат. Кухня гарнитурга кадимгидей ысык суу, муздак суу келет, телевизор коюлат. Кыскасын айтканда, чоң атанын кийин жакында эле ким чоң атанын дубасын алам деген инсан, могул жерге сонун столчиктерди коебуз, столчиктерди. Чоң ата менен келип, баарлашып, дубасын алып, ушул атанын акыл насаатын алсак, эч бир инсан жаңылбайт. Мен да ушул атанын акыл насаатын, кеңешин, дубасын алып 2 жылдан бери жүрөм. Ошондуктан Алла таалам балким мына ушул даражага жеткиргендир. Чоң ата дагы бир нерсени дайым айтчу эле. Дайым дубасында айтат эле. Медер балам, сага эң негизгиси ажылыкты насип этсин деп ушундай дуба берет эле. Кудайыма шүгүрлөр болсун, ушу ойго келбеген нерселер, такыр кыялданбаган нерселер, ойго келбеген нерселер болуп атат. Албетте бул элибиздин бандай дубасы менен иншалла. Мына ушул Мекке, Медина шаарына барып, зиярат кылып келгенибиздин да бирден бир себепкери ушул чоң ата болсо керек. Анткени чоң атанын дубасын Алла таалам кабыл кылса керек иншалла. Сыртка чыгабыз анда эмесе, толук көрүшөбүз. Анан үйдүн көрүндүгүн баягы кичине Машалла болуп келатканда мен биринчи көрүп атам. Сиз көрүндүктү алып келдиңиз го мына төшөктү? Эми ал башка көрүндүк. Мына көрүндүк менен мына усталар бар экен, ошолорго жок дегенде бирден самсап келип. О, машалла. Эми беришип койгула. Мейли, рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, чоң атанын бөлмөсү мына ушул жак. Киргенде оң тарабы болуп калат. Кирип эле ушул жакка акырын басып, сонун болуп бөлмөсүнө жайгашат. Урматтуу мекендештер, биз бүгүн дагы балдар азыр чоң жумушту жасап атышат, көрүп атасыздар. Травертин эң башкысы мен 2-чи кабаттын Закирага сураныч, 2-чи кабатты бир кошо чыгып көргөзүп койсоңуз жакшы болот эле. Мынакей достор, туугандар, мекендештер, 2-чи кабат. 2-чи кабаттагы
Заманбап травертинди караңыздар. Биздин тандап алган дизайнерди байкаңыздар. Азыр травертинди көбүнчө 3D кылып кылдырышат. Биз бирок 3D кылбадык. Дагы көбүнчө кирпич кылдырышат. Биз андай да кылбадык. Биз атайын момундай кыргыздын орнаменттерин, версаждарын саймалап, айнектеги формаларды караңыздар. Азыр бул толук төрөк, могул жерлери сары болуш керек. Булар бүткөндөн кийин анан көрөсүздөр. Айнектердин формаларын караңыздар. Травертиндин сапатына баа бериңиздер мынакей. Откостун иштеринен бери эми өзгөчө болду, чындыгында өзгөчө болду. Сонун болду. Мен мындай болот деп күтпөгөм, чындыгындачы. Такыр башкача мынакей караңыздар. Бул ишкана бөлмөсү. Эми буга себепкер болуп аткан бир тууганыбызды дагы айтып кетпесек болбойт. Урматтуу бир тууганым, урматтуу жалпы колдоочулар, жана ушул травертинге негизги демөөрчү болуп берген биздин жакын инсаныбыз, Аллахтын сүйгөн пендеси. Алла таалам сизди ушунчалык сүйөт экен. Ошондуктан сизге мына ушундай болгон кереметтүү иштерди себепкер кылып атат. Ушул эле Жалал Абадта мен деген миллионер кишилер бар эле. Мен деген бизнесмендер бар эле. Канча акчасын эмне кылышын билбей аткан инсандар бар эле. Эмне үчүн ошолорго ушул иштерди буйрубады, Бул да Алла Тааланын буйругу да. Караңыз кереметтүүлүгүн караңыздар. Бул бүткөндөн кийин көрөсүздөр. Анан урматтуу мекендештер, экинчи кабаттан кадимки бурчаткадагыдай басылган стяжканы караңыздар эми. Көк-мөк болуп, тегиз болуп жатып бергенин караңыздар. Мынакей. Бул bunday керемет иштер айтат го, жигит болсоң шок бол дейт. Ар бир нерсенин өзүндөй сапаты менен болгону жакшы. Жигит жигиттей, кыз кыздай, гүл гүлдөй болгону жакшы деген сөз бар го. Ошондуктан ар бир жумушту жасасаң, баягындай идеальный жаса дейт да. Менде негизи принцип ушундай. Негизи иштин майын чыгарып жасагым келет. Ушул комплекс башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин эч бир жеринде халтура болгон жок. Бул халтура деген баягындай көз боемочулук болгон жок. Элдин келген аманатына дагы кошуп туруп, момундай заманбап кылып бүтүргөн аракеттин үстүндө жүрөбүз. Мен кече күнү кыскача отчет бербей калган экем. Эшигинин алдына стяжкага цемент жалпысынан 42 мешок 290 сомдон 12180, сеткамык 143 40 сомдон 5600 сом, милалар, лопатка, терка, доставка жана башкалар менен бардыгы биригип 19520 сом болгон. Бул цементи гана. Андан сырткары биз 3 КАМАЗ баягында атсеп жуулган шагыл төктүк. 3 КАМАЗды биз 5300дөн 2 КАМАЗ, 1 КАМАЗың 2800 сомго. Ошондо 13000 ашыгыраак болот экен. Ошондо жалпысынан 33000, почти 34000 сом ушул стяжкага расход кетиптир. Урматтуу мекендештер, көргөзүп койсоңуз болот. 33-34 сом расход кетиптир бүт бардыгына. Бирок биз булдун бир гана шагыл атсептин гана акчасын бердик. Цементтин 19520 сомдун акчасын берилик. Биз карызга жаздырдык. Кудай буйруса буну дагы беребиз иншалла. Андан сырткары мен азыр наличка алып келдим. Эмне алып келдим? Азыр балдар бүт могул монолиттин астын потологун кылып атышат ак тинике менен. Ушул тиникелери жалпысын мынакей 13120 сом болду бул тинике дагы. Бүгүн алып келдик бул тиникени. Мынакей. Азыр балдар жасап атышат. Травертин жумуштары жасалып атат. Биринчи кабатка түштү. Экинчи кабат ушундай заманбап сонун болуп алды иншалла. Мына достор, мен бул иштерди көрүп алып, чындыгында өзүм ишенбей атам, караңыздарчы. Кереметтигин караңыздар мына. Кадимки бул дагы лагы берилик. Буга дагы лак беребиз. Лак бергенден кийин бул дагы свет чыгат, яркий болупчу. Бул балдар дагы укмуш усталар экен. Жүрүңүздөр, жанына барайлычы ушул усталардын жанына. Мынакей достор, буйруса көрүп түшүп алдык. Мен азыр ушул травертин жасаган усталардын жанына келейинчи. Салам алейкум. Исламбек. Ушул балдар мынакей
ишти жасап атышкан балдар ушул ислам бригадири камерадан 4 күндөн бери качып жүрүшөт. Мен эч бир устаны камерадан качырган эмесмин, качырбайм дагы. Ислам, салам алейкум, кандайсың? Иш жакшыбы? Болуп атабы? Иш сонун болуп атат. Экинчи кабатты өзүнчө бир тойкана кылып салдың го? Болмай кеш. Канча жылдан бери травертин жасайсың? 3 жыл болуп калды, 3 жылдан бери. Bundan başka dagы эмне иш кыласың? Şu abdelka. Ички абделка бар. İşlerin lazım. Сени кафелде дагы каты коет, жакшы коет деп уктум эле. O kafilde koyarız. Кафелде койсуң. O. Ушул Жалал Абадтагы колунда бар, жакшы инсандардын үйүндө иш кылып жүргөнүңдү да укканмын. Ошон үчүн сени менен сүйлөшүп ушул жерге сүйлөштүк элек. Иш кандай болуп атат? Жақсы. Жақсы болуп атат иш. Ойдогудай эле болуп атабы? Ооба. Жақсы. Ошо башка байлардыкында жасагандай эле кылып атасыңбы? Ошондой элеби? Үйдө көңүлдөн чыгат. Балдарда кандай болот балдар? Жақсы иштеп атат балдар. Наразычылык, башка жалыптар жокпу? Бар жок жақсы. Пока азыр материалыбыз бар, Ооба, бар материал. Машалла. Кудай бурса, канча күндө травертине бүтүп калабыз? Кудай кааласа бир жумада бүтүп калабыз. Бир жумада эле ашыгы менен, Ашыгы Бир менен. жума. Исламбек, сага рахмат. Бирок Алла Таала баягындай ар бир инсанга бул жерде ар иштерди буйруду. Бирок сага эң негизги жумуштардын бирин буйруп коюптур да. Ички отделкасына сырттан ичкерге кирген адам гана көрөт да. А сенин кылып аткан иштериңди көчөдөн ар бир өткөн адам көрүп турат. Муктаждар комплексин эң көркүн берип турган ушу травертинди көрүп турат. Охо, ким кылыптыр деп өтүп турат да. Буйруса колдон келишинче жакшылап кылып бересиңер аягына чейин. Рахмат. Ишиңерге ийгилик, Алла разы болсун. Мына ушундай достор, балдардын иш кылып атышканы ушул. Бул балдар дегиле балдар. Иш окшоштабы? Интернеттен чыгабыз бүгүн буйруса. Уялбагыла. Балдар жаш, бандай колунан өнөрү төгүлгөн балдар экен, ошон үчүн бандай уялып атышат. Урматтуу туугандар, урматтуу бекендештер. Мен о стяжка боюнча дагы бир кыскача айтып койсом болот. Стяжканы көрсөңүздөр болот. Мисалы стяжкада көп жерлерде стыктар билинип калат. Бул жерде эч кандай бир эме таппайсың, мындай уланган жерин таппайсың. Көрдүңүздөр технология менен кылып аткан. Дагы эшигин алдына келгенде караңгы кирип кетип, ошо караңгы калбай бүтүрөйлү деп аракет кылышты. Урматтуу мекендештер, эмне чоң площадь болуп турат, бул жер эмне болуп турат деп таң калбаңыздар. Бул жерден 2 метр дорожка бул жакка айланып өтөт. Ушул жерден баштап тетиги жерге чейин балдар аянтчасы болот. Мен бунун ичинде эле кум кылып эле стяжка куйдурбайын дегем. Анан алардын сунушу менен заманбап жакшы эле кылбайсыңбы деп калды. Кандай десем, азыр кадимкидей баягындай газонго окшогон, паласка окшогон, ушундай сыртка кое тургандагы атайын летний ушундай эмелер бар. Ушул жерге төшөй турган нерселер. Мына ошол материалы менен төшөп туруп, чекесин биз баягындай перила менен тосуп коебуз, пасыраак кылып. Анан бул жерге чакан жаш балдар ойной тургандагыдай детский площадь болот. Андан сырткары бул жерге биз фонтанды көрүп койдук. 17 миңден 20 миң сомго чейин экен. Чакан сонун фонтан экен. Буйруса келе бериңиз, мен колдон келишинче жардам берип карап берем деген. Бул жерге фонтан болуш керек, жакшы фонтан. Анан бул жерге фонтандын эки чекесине, бул жерлерге, бул жагына өзүнчө бандай гүл бакча, жашылдандыруу, ушундай кооздуктар эгилет буйруса. Мына ушундай достор. Азыр бул жакта да балдар потолок кагып атышат. Мен булар ишине жолтоо болбоюн. Ушул монолиттердин астын бүт момундай ак тинике менен кагып алышат потолок. Андан сырткары бул жер биз чакан лестницалардын астыларынан бери бандай жер үнөмдөлүп калсын деп бүт бандай текке калтырбастан ушул жерди апшипка алып тосконбуз. Азыр тосуп атабыз. Бунун ичине деле бир тоннадай көмүр батса, Кудай бурса, топкага ушул жерден көмүрдү алып чыгып жага бере тургандай болот. Мына ушундай достор, туугандар, эжебиз биздин ишибизди карап таң калып турат буйруса. Ушундай, Кудай бурса, жакын күндөрдө бул иштерди толугу менен бүтөбүз. Аз гана иштер калды, эмне жумуштар калды, мен главный жумуштарын айтып кетейин сиздерге. Очокканада 3 очок кылышыбыз керек. Анан бул жерде главный эшиктер бар. Главный эшиктерден 5 эшик бар. 5 эшик.
Андан сырткары мен үйдүн ичин кандай алып толтурушту сиздерге толук айттым. Буйруса ошолорду кылышыбыз керек. Бул чоң иштерди айтып кеткеним. Андан сырткары бандай кичинекей иштер бар экен. Мисалы, мунун периласын тосушубуз керек. Мен мындай көп нерселерди баягы эске албай, сиздер менен бөлүшпөгөндүк үчүн мына кече мисалы электромонтаждар 30 000 сомдук материал келди го. Ошондой сыяктуу дагы бул жерде алдыда жумуштары көп. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, Муктаждар комплекси деп атын атап 2 жылдан бери ушу Жалал Абад жерине заманбап ушундай комплекс салып атабыз. Анын бардыгын көрүп атасыздар, караңыздар. Заңгырап турганын караңыздар. Кудай буйруса, жакын күндөрдө бүтүрүп, кышка калбай ээлерине тапшырып алсак, биз ниет максатыбызга жетерлик иншалла. Бардыгы өз нугунда кетип атат. Иш эптеп эле болгон жок. Баягындай дизайнер жагында карап, мисалы могул перилалардын саймаларын караңыздар, сары болуп травертинге жарашып, атайын коричневый чатырга жараштырып, өзүнүн бардык баягындай кооздугуна да карап, анан сапаттуулугуна да карап, колдон келишинче аракет кылабыз. Мен сиздерге дагы да кайрылам. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Ушуга чейин колуңуздардан келишинче колдоп келдиңиздер. Кемеге түшкөндүн жаны бир дейт. Бүгүнкү күнгө чейин колдоп келатасыздар. Мен дагы да сиздерге кайрылам. Келиңиздер. Ушул иштердин аягына чыгайлы. 8 үй бүлөгө 8 холодильник, 8 телевизор, 8 кухня гарнитур. Булардын ар бири 12 000 сомдон болуп калат экен. Ошондо эсептесек, жалпы 24-тү 12 000ге көбөйткөн болсок, ал дагы бир 300 000 сомго жакын каражат болот экен. Андан сырткары люстралары, дагы килем паластары бар. Эми пустой эле берип коюн десең, башта ниет толтуруп беребиз дегенбиз. Ушул ниет боюнча, ошол проекти боюнча иштерди аягына чыгарабыз. Бул сөзсүз бүтөт. Мен дайым айтып келем го, бул ишке биз жардам берсек, бербесек дагы бүтөт. Ошондуктан сиздер колдон келишинче кол кабыш кылып калыңыздар, себепкер болуп калыңыздар деп дайым айтып келгем. Дагы да айтам. Келиңиздер, мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн 21-кылым, жетишкен заман. Кимде жок? Кудайга шүгүр, бардыгыбызда бар. Ар бир көрүүчү мына кече чыгарган видеону, стяжка кылып аткан видеону кече чыгарган. Азыркы күнгө чейин 24 сааттын ичинде, 24 сааттын ичинде, даже 24 саат боло элек, 18 сааттын ичинде почти 10 000 адам көрүптүр. 10 000 адам болгону 150 сомдон колдойлу деп дайым айтып келем. 100 сом чөнтөктөн деле түшүп калып атат. А бирок жакшы эле ишке себепкер болот элеңиздер. Келиңиздер, биргеликте ушул иштерге себепкер болойлу, аягына чыгайлы. Ушул видеолорду жок дегенде башкалары менен бөлүшүп коюңуздар, дуа кылып коюңуздар, иштерибизге дуа кылып, башкалары менен бөлүшүп туруңуздар. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Эгерде жардам берүү үчүн фонддун реквизиттери экран алдына коюлган. Фонддун Ак ниет аманат YouTube каналында катталып койсоңуздар болот. Жок дегенде морально колдоп туруңуздарчы. Морально жакшылап колдоп бериңиздерчи. Мен ушуну терең сиздерден суранам. Урматтуу достор, баса белдеп кете турган нерсе, биздин Муктаждар комплексинин эшиги дайым сиздер үчүн ачык. Эч бир инсан баяндай ойлобоңуздар, кээ бирлер бүгүнкү күндө айтып аткан сөздөрү бар. Ушул эртең бүткөндөн кийин кандай адамдарга тапшырат, же кабыл алуу кандай болот дегендейчи. Бул элдик үй. Бул элдик үй чыныгы муктаждарга салынып аткан үй. Буйруса, бир муктаж өмүр бою жашабайт. Бул жерде муктаж болгон инсан муктаждыгы чечилгенче жашап, андан кийинки муктаждыкка өткөрүлүп берип, кыскасын айтканда өмүр бою нечендеген муктаждар пайдалануучу чыныгы Муктаждар комплекси мына буйруса. Иншалла, дагы ниеттерибиз чоң, алдыда проектлерин дагы кошумчалап проекти кошуп, Кыргызстандын 7 областына салсак деген ниетибиз бар. Албетте, сиздер колдоп турсаңыздар. Мына бул Муктаждар комплекс бүттү деп эле токтоп калбастан, кышы менен колдоп берип турсаңыздар, ай сайын бандай фонд сыяктуу кылып, өзүңүздөргө бандай бекем ниетти кармап туруп, ай сайын аманат чогултуп
жазга даярдык кылып алган болсок, жазда экинчи комплексти баштайбыз. Азыркы күндө кайсыл жерге баштаганыбыз дайынсыз. Участок чечилип калса, элдин сунушу кайсыл жакка көбүрөөк болуп аткан болсо, ошого карап кийинки областка так ушул комплексти баштайбыз иншалла. Мына ушундай достор, андыктан колдоңуздар, кубаттаңыздар, биргеликте сапарлаш болуңуздар. Бул жашоодо мына ушундай иштерге себепкер болуп калыңыздар. Урматтуу мекендештер, бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Андыктан бул жашоодо биз түркүктөй болуп калбайбыз эч качан. Ошондуктан артыбызда татыктуу ийиз калтырып калайлы. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Дагы күн санап иштер менен бөлүшүп турабыз сиздер менен. Салам.